Саламатсыздарбы? Бул орус тилин онлайн үйрөнүү курсуна келип түшкөн популярдуу 4 суроого жооп. Биринчи суроо: тилди онлайн үйрөнүү деген эмне? Экинчи: WhatsApp аркылуу сабактар кандай өтүлөт? Үчүнчү: канча убакытта результат байкалат? Жана төртүнчү: гарантия барбы? Биринчи суроого токтолсок, тилди онлайн үйрөнүү деген эмне? Тилди онлайн үйрөнүү деген бул каалаган убакытта, каалаган жерде туруп тилди онлайн, башкача айтканда интернет аркылуу өздөштүрүү. Бул үчүн бир жака баруунун кажети жок. Болгону интернет кармаган телефон же компьютер керек. Экинчи: WhatsApp аркылуу сабактар кандай өтүлөт? WhatsApp аркылуу сабактар эки форматта өтүлөт. Биринчи формат видео сабактар, экинчи формат онлайн сабактар. Видео сабактар телефонго жиберилет. Ар бир видео сабак ичине камтыйт жаңы тема, сөздүк, жаңылмач жана ошондой эле тапшырмалар. Теманы карап чыгып, тапшырманы аткарып, кайра мугалимге жиберүү зарыл. Онлайн сабактар WhatsApp'ны видео связь аркылуу же Skype аркылуу өтүлөт. Онлайн сабактарда мугалимге суроолорду берип, түшүнбөгөн жерлерди сураганга мүмкүнчүлүк бар. Видео сабактар жумасына 3 жолу телефонго жиберилет, а практикалык сабак бир жумада бир жолу болот. Жума аягында ошол буга чейин бир жуманын ичинде өтүлгөн темаларды карап чыгып, тапшырмаларды текшерип, бышыктоо мүмкүнчүлүгү болот. Үчүнчү: канча убакытта результат байкалат? Биздин окуу курс негизинен 2 айга бөлүнгөн. Биринчи ай бул сбор информации дейт, кыргызча айтканда маалымат топтоо. Экинчи ай использование информации, маалыматты колдонуу. Биринчи айда тапшырмалар сөздүк жаттоо, жаңылмачты кайталоо болсо, экинчи айда текст үстүндө иштөө, сүйлөм түзүү, которуу жана суроолорго жооп берүү деген сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берген тапшырмалар болот. Результат экинчи айдын аягында толук байкалып жана студент орус тилинде өз оюн кенен билдирип калат. Гарантия барбы? Гарантияны биз беребиз 100%, эгерде бир шарт аткарылса. Студент эгерде бир шартты аткарса, результат 100% берилет. Ал шартыбыз тапшырманы өз убагында жана так аткарып, мугалимге кайра жиберүү. Тапшырма аткаруунун мааниси тапшырманын аткарылгандыгына карап, мугалим студент түшүндүбү же түшүнбөй калдыбы же теманы туура эмес түшүнүп алды, ошонусу байкалып, эгерде туура эмес түшүнүп алган жерлеринде каталар үстүндө иштөө болуп, тема толук түрдө түшүндүрүлөт. Ошондой эле биздин онлайн знания деген Инстаграмдагы баракчабызга кирип, кызыктуу маалыматтарды карап чыксаңар болот.